Жашыл токойдун алдында, ысык көлдүн боюнда шал кемпир жашаптыр. Анын уул кыздары, небере чөбөрөлөр көп экен. Көпкө чейин алар эч нерседен кем жок, карды ток жашаптыр. Бирок балдар чоңойгон сайын чыр чатак арбый баштады. Буга шал кемпир аябай капа болуп жүрдү. Келиндери, кыздары, балдары өз ара чатакташы көбөйдү. Күндөрдүн биринде шал эрте туруп караса, терең кар жаап салган экен. Караса кимдир бирөө үйдөн чыгып кеткендей көрүнөт. Ошондой из калган экен. Шал ойлонуп туруп, бу биздин үйдөн ууру келип бир нерсени уурдап кеткен экен деп ойлойт дагы. Ошол издин арты менен шал ууруну издеп жөнөйт. Жүрүп отуруп баратын түбүнө кирип кеткен экен. Башка жагында из жок дейт. Ошондо ошка: "Ким болсоң да бери чык. Биздин үйдөн из кууп келдим" дейт. Бирок ал жактан үн чыгат: "Мен бакытмын. Силердин үйдөн кетип калдым. Себеби силердин үйдө ынтымак жок. А ынтымагы жок үйдө мен жашай албаймын. Мен азыр 3 нерсени айтайын. Ошол 3 нерсенин бирөөнү гана алышың керек" дейт. "Малды, жерди, же болбосо үй оокатты" дейт. "Мына ушул үчөөнүн бирөөнү гана тандагын" дейт. Ошондо чал кайсынысын аларды билбей бакыттан суранат. "Ой бакыт, мен эмнени аларды билбей жатам. Мен кайра барып балдар менен кеңешейин. Анан кайра келип анан алайын" дейт. Ошондо бакыт макул болот. Абышка үйүнө келип балдар менен кеңешет. Кеңешкенде ар кимиси ар кайсына айтышат. Бири жерди алабыз десе, бири малды алалы дейт. Бирөө үй оокатты алалы дейт. Ошентип талашып атканда кичүү небереси: "Чоң ата, мен айтайынчы" дейт. "Айта кой" дейт. Ошондо небереси минтип айткан экен: "Чоң ата, бизге ынтымак эле керек. Ынтымакты алып келиңиз. Ынтымак болсо калганын баары кайра келет" дегенде баары ошого макул болот экен. Ошентип абышка кайра барат. Барганда бакыт ынтымакты берген экен. Бирок ынтымак менен чогуу кайра өзү да келген экен. Себеби бакыт ынтымактуу гана үйдө жашаарын айтыптыр. Ошондон баштап үйдө ынтымак болуп, бактылуу жашап калышкан экен. Жомок жактыбы балдарым? Ооба, ата, Кызыктуу экен? Ооба. Мына ошон үчүн үй бүлөдө дайыма ынтымак керек. Ынтымактуу үйдө рызкы болот, жер да болот, мал да болот, үй мүлк да болот. Ар бир үй ынтымактуу жашаш керек. Түшүнүктүүбү? Жака кар да соған турбайбы? Ошентип кыш да келди. Ой, бул кимдин изи? Бул урун изи экен. Биздин үйдөн бирдемке уурдаптыр. Кой, мен ушул из менен барып, уруну кармайын. Ошентип абышка из менен караган. Уруу бала
атын түйүнө кирип кетиптир. Башка жакта из жок. Эй, уруу, чык бери. Чык дейм бери. Деги сен кимсиң? Мен бакыт боламын. Силердин үйдөн кетип калдым. Себеби силерде ынтымак жок. Улуусу кичүүсүн сабайт балдарын. Кичүүсү улуусунун сөзүн укпайт. Мен ынтымак жок үйдө жашай албаймын, ошон үчүн кетип калдым. Эми атайын менин артыман келгениңе байланыштуу мен 3 нерсени айтайын. Ушунун бирөөнү гана тандашың керек. Жерди, малды, үй мүлктү. Мына ушул үчөөнүн бирөөнү тандагын. Кана? Бакыт, мен нейдим тандам деги билбей жатам. Мен барып балдарым менен кеңешип келейинчи. Андай болсо, мен күтүп турайын. Балдарым менен кеңешкин дагы келип бир нерсени гана алып кетесиң. Балдарым, тургула. Эми да атып кетти. Тургула балдар. Балдарым, биздин үйдөн бакыт кетип калыптыр. Ал 3 нерсени айтты. Бирөөсү жер, бирөөсү мал, бирөөсү үй акат. Кана балдар, бирөөнү эле алып тандайлы. Ата, жерди ала алчы. Ата, мал керек, уй керек, жылкы керек. Уй эчкилер керек, ансыз биз кантип жашайбыз? Жок ата, бизге үй акат керек, кийим-кечек керек. Кийимибиз жок, биз кантип жашайбыз? Жок балдарым, бирөөнү эле тандайлы. Бирөөнү эле тандайлы. Жана мен айтайынчы. Ийнөрөм, айта кой. Чең так керек, мал так керек, кийим-кечектер так керек. Биздин үйдө ынтымак жок. Ынтымак келсе, алардын баары болот. Кой анда мен ынтымакты эле сурап келейин. Бакыт, мен балдарым менен кеңешип келдим. Алар ынтымакты эле ал деди. Силер туура чечимге келипсиңер. Эгерде үйдө ынтымак болсо, калганынын баары болот. Эгерде ынтымакты алсаң, анда мен да кайра силердин үйгө барып жашаймын. Себеби мен ынтымактуу гана үйдө жашайм да. Анда үйүмө бара бериң, мен артымдан барып барам. Балдарым, бакыт бизге ынтымакты берди. Ал биздин үйгө дагы келмей болду. Кайда биздин үйгө бакыт кайда келмей болду. Ооба, келмей болду. Жакшы болгон турбайбы?